2006 жылкы жоону да ошол бойдон келип калып атат да. Мен мунун ар бирин атап отурбайын. Мен азыр экинчи окууга карата экинчи окууга чейин дагы мисалы муногу илим жөнүндө мыйзамдын 13 беренесинин 3 бөлүгүндө дагы муногу илимдин докторлору 48 күнгө деген, а кодексте калсаңар кодексте 30 күн деп атат. Мунун кайсы бири менен силер отпускага чыгарасыңар илимдин докторлорун? Ушундай коллизиялык абдан жагдайлар көп. Ошону үчүн парламенттик угуу жазайлы. Бул мыйзамды кабыл алуу могу ойдон чийки бойдон мүмкүн эмес. Бул кечиктиңер. Мына 1-6 ай кечигип атасыңар. Президенттин кабыл алган мыйзамын аткарбай жатасыңар. Мен министрлерге ушуну айтып эле, ушул силердин министрликке, социалдык өнүктүрүү, тиги соц развитие министрликке мен канча жолу айтам министрге, тиги кодекс убактысы өтүп атат, алып келгиле, жоболорду, токтомдорду, мына 15 жылы биз, акыркы жолу биз өкмөттө 12-13 жылы токтомду иштеп, 15 жылы кабыл алдырганбыз. Ошол токтом менен жүрөсүңөр дагы эле иштеп деп. Бир дагы министр аткарбайт да, мына 6 айлык мөөнөттө деп турат кодексте. Алмаз Акунжанович, эмне үчүн президент кабыл алынган мыйзамдардын тиги аткарылбайт? Эмне үчүн мыйзамды министр аткарбайт? Министр мыйзамды аткарбаса алга чара колдонулуш керек да, туурабы? Мөөнөт мен асмандан алганым жок, мына мыйзамда турат. Андан бери 1 жыл өттү, мына эми келип отурат. Бирок мыйзам чийки. Мен 3 эле жобону карадым азыр. Себеби мен бул тиги токтомдор менен иштеген киши катары айтайын, профессионал киши катары айтайын. 3 жобо ошо бойдон турат да. Ошону үчүн парламенттик угуу алыш керек. Министрлер иштеш керек. Мен канча жолу айтам, турутуңар калып калды, турут унутулуп калды деп атам. Турут боюнча бир адис министрдин орун басарлары келбей жатат да. Адис министрдин орун басары жок. Макул министр саясий кызмат экен, тияк-биякта лента кесип жүгүрүп жүрөт. Орун басарлар иштеш керек да. Адис алып келгилечи, орун басарларды күн сайын алмаштырасыңар, ай сайын алмаштырасыңар кээде. Орун басар адис келсин. Эске алыңыздар, Алмаз Акунжанович. Кийинки сөз суроо берүү үчүн Талиева Камила Абдыразакунова. Рахмат. Бул мыйзам долбоорун бир топ убакыттан бери мен кайсыл министр келсе айтып жүрөм да. Турут унутулуп калды, турутту карабайсыңарбы, туруттун мыйзамдары, жоболору 95 жылкы жоболор менен жүрөсүңөр. Токтомдор эскирген деп. Мына азыр бир канча коллизиялык мыйзам бузуулар бар бул мыйзам долбоорунда. Албетте, эмгек кодексин кабыл алдык. Былтыркы жылы 25 январда кабыл алган экенбиз. Ал мыйзамда кодексте жазылып турат. 6 айдын ичинде бардык мыйзамдык нормативдүү актылардын баарыны тиги калыбына келтирип, дал келтирүү деп турат. Бүгүн 1 жыл толук өттү. Значит, президент кол койгон мыйзам аткарылган жок. Министрлик аткарган жоксуңар. 6 ай эмес 1 жыл өттү. Мен эми мисалдарды келтирейин. Урматтуу депутаттар, биз мыйзамдардын аткаруусун талап кылбайлыбы? Келиңиздер ушул подзаконный актыларды дагы бир сыйра кабыл алган мыйзамдарыбызды карап чыгалы. Мыйзам иштеп кетиши, ченемдик укуктук актыларды ишке ашыруу боюнча токтомдор убагында иштелип чыкпай жатат. Токтомдордун дээрлик көпчүлүгү эски. Мисал айтайын. Ушул мыйзамды кабыл алдык, биз коллега тиги кодексти кабыл алдык. Бирок мына мыйзамда коллизиялык абдан көп мүчүлүштүктөр бар. Айтайын, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2004 жылкы 5 апрелиндеги 225 эмгекти коргоо кызматы жөнүндө эмгекти коргоо ишин уюштуруу тууралуу типтүү жобону жана эмгекти коргоо боюнча уюмдун жумушчуларын окутуу, эмгекти коргоо талаптары боюнча билимдерин текшерүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу токтому деп, мына токтом өзгөргөн эмес. Мен азыр атап өттүм, ошол эле бойдон экинчи бир жобо. Өкмөттүн 97 жылдын 25 июндагы 374 токтом, мен эми ал узун экен атап отурбайын. Ал токтом жобо киргизилген жок, эски жобо. Жобонун кыргызчасы да жок. Постановление правительства деп мына 97 жылкы орусча гана токтом турат. 3-чү жобону айтып өтөйүн. 2015 жыл 6 апрелдеги 195 токтом. Бул дагы жобо, бул дагы өзгөрүүсүз турат. Мына ушинтип эмгек кодексинде дагы ошол
беренелер, эски беренелерди колдонуу менен гана келген. Мына 255 берене деп турат. 26 жылы кабылган кодексте дагы эски токтомдор берилип калып атат. Ошон үчүн бул мыйзам алдындагы актылар эмгек кодексинин негизинде иштелип чыккан. Албетте ушулар менен кантип иш алып барасыңар эми? Эски токтомдор, эски жоболор менен дегим келет. Сиздердин кабыл алып жаткан чечимдериңиздер анан канчалык